Assalamu alaikum ардактуу Тез кабар News жаңылыктар каналынан көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге жаңы жана сапаттуу курулуш материалы фасадная плита бесклинкер тууралуу айтып берели, кыска айтабыз. Бул жаңы курулуш материалы туугандар. Ошто 1 жылдан бери заводдон чыгарылып, азыр базарда бар, рынокта бар, таба аласыздар. Көпчүлүгү үйүнүн жана башка курулуштарынын сырткы фасадтарын мына ушул бесклинкер менен жасап жаткан учуру. Эгерде сиздер дагы бесклинкерди издеп жаткан болсоңуздар, Оштогу Шайыттөөгө келесиздер, Шайыттөө базарына. Тагыраагы Курманжан Датка көчөсүндөгү Галерея Ош Абой маркетинин жанына, Айбек мантыкканасынын жанына, Домус маркетинин жанына, тушуна келе берсеңиздер болот. Мына ушул жерде экрандагы телефон номерларга чалып байланышып келсеңиздер, ушул жердеги жигиттер сиздерди тосуп алып, түшүндүрүп, көрсөтүп, жакса сиздерге сатат. Андыктан бул фасадная плита үйлөрдүн сырткы фасадына, дуалынын сыртына, андан сырткары көчө тараптагы дуалдардын сыртына жана ички тарабына, же магазин болобу, же башка 2-3 кабаттуу чоң курулуштар болобу, бардыгынын эле сырткы фасадына боло берет. Жакшы жарашат, эң негизгиси сапаттуулугунда. 30 жыл кепилдиги менен экен. Бул негизи айта турган болсок, сапаты жакшы, анан составы негизинен 500 маркасындагы цементтен, анан песоктон, боёктон, краска, анан башка химиялык кошулмалардан турат. Анан көрүп турасыздарбы? Мынандай нержавейка темирчелери бар. Бул темирчелерди заводдон чыгарып жатканда атайын аркасына крепленияга кошуп катырып койгон. Бул негизи дуалга эч кандай клей менен жабыштырылбайт. Бул рейка токулуп, рейка каркасы. Мына сыяктуу. Көрүп турасыздарбы? Рейка менен дуалдын сыртына каркас токулат дагы. Анын үстүнө мындай жанагы биз көрсөткөн темир же болбосо нержавейка крючогуна анан саморез менен катырылып бири-бирине уланат. Көрүп турасыздар да. Соколду дагы өзүнчө жасаса болот, дуалдын сыртын үстүн дагы өзүнчө жасаса болот. Түрлөр ар түрдүү. 30 түрдүү түстө чыгат. Анан сырткы көрүнүшү дагы башкача. Мисалы мына ортосу жылмакай, чекелери мындай сынган сыяктуу. Көрүп турасыздар. Үстүңкүсү бул декоративный, же болбосо тоо ташына окшош, ар бир 4-түнчүсүндө бирден будур-будуру бар. Андан сырткары, мынанда көрүп турасыздар, соколдун сыртын жасаганга дагы атайын 4 түрдүү кылып, 4 түрдүү түстө, ар түрдүү түстө кыскасы жасаган. Мынандай түстөгүсүн дагы заказ берип, чыгартып, сиздер буйртма берип жасатсаңыздар болот. Жылмакай мына чекеде турат. Бул кирпич сыяктуу. Көрүп турасыздар. Кадимки эле кирпичти подрашка кылып уруп койгон сыяктуу көрүнөт, бирок бул бесклинкер. Жактыбы сиздерге? Ушул боюнча бул каналдан кыскача маалымат берели дедик. Ал эми кеңири маалымат алабыз десеңиздер, Тез кабар каналына кирип, ал жакта кенен кесир 10-15 мүнөттүк видеодон көрүп алсаңыздар болот. Андан сырткары, ал видеонун аягында үйлөрдүн сырты кандай жасалгандыгындагы атайын тартылган видеолордон көрсөңүздөр болот. Экрандагы телефон номерларга чалып ушул жерге келе бериңиздер. Көрүшкөнчө.